Рамазан айынын ушул жери бир аябай бир маанилүү деп ойлойм да. Мешітке кирип көп сурай турган өзүмдүн көп нерсем бар. Эч кандай менин оорузада калмабайм. Бир ай болот, бирок адам эмес ошого көнөт да. Кылайын күнү да. Кемчиликтерди бүт оңдогон айда. Ушул тарбиялык мааниси зор. Азыр ушу как раз мечит жака бараткам, ошо биринчи күнүндепчи мечитке кирип көп сурай турган өзүмдүн көп нерсем бар. Аябай көп да, мындай кээде туруп өзүңдө мындай башкача болосуң, ичиң жан дүйнөң башка, баары бир башкача да. Орозо айы бул башкача, жылда күтөсүң аябай. Мына орозо келет, мындай Аллахтан тилейм. Жаман эме айткың да келбейт башка бирөөгө. Мындай ачууң келип турса да сүйлөбөгөнгө өзүң мындай ичке өзүң тарбиялайсың, аябай тарбиялайсың. Ар бир киши ошол орозо айында мен ойлойм да, бири-бирине жамандык каалабай, жаман сөз айтпай, жөндөн жөн урушпай эле, мындай бири-бирин кечирип, өзүн кармай турган кезде ойлойм да. Мисалы үчүн бир болбосо таарына бересиз да. Ошону кечире турган учур деп ойлойм да. Ушул тарбиялык мааниси зор. Жаман адамдардан алыс болгон. Бир ай болот, бирок адам эмес ошого көнөт да. Кийинки орозо күткөндө деле ошол адаттарга көнүп калат, ошого жүрүп калат. Кылайын күнү да. Бүт жакшылыктардын баары, периштелердин баары бизге дуа кылып турган үчүн биз да дуа кылышыбыз керек. Алдан эртесине орозо айында баардык тынччылыктарды аман-эсенчилик орозо айыбыз баарыбызга ийгиликтүү, жемиштүү жакшылыктардын айы болсун. Орозо айынын биринчи күнү орозо кармадым. Уже абит болоюн деп калдык. Курсагыбыз ачканда эч сезбейбиз, өзүнүн касиети бар, токчулуктун, молчулуктун эмеси айы деп ойлойм да. Анан бири-бирине жаман сөз айтышпайт, аябай адамдарды ыйманга чакырган ай деп ойлойм. Катуу сүйлөш керек, балдарга дагы, бирөөлөргө дагы жаман сөз сүйлөш керек. Кемчиликтерди бүт оңдогон айда. 11 айдан бери өзүбүздү ыйманыбызды асырап калган ушул айга Рамазанда өзүбүздү ыйман беките турган айдардын бири. Кудайды эстеп, Кудай жолунда чөпүргөн. Бул айда өтө өзүмдү көп дүйнө ойлордон өзүмдү бошотуп буюрса аланы эстеп калабыз, өзүбүздү чейинсиз болобуз. Эч кандай менин оорузада калмабайм. Не придерживаюсь религиозных соображений. Таарыныч, анын баарын көтөрүмдүү болуп, кечиримдүү болуп, ушул айда ушу Рамазан айынын ушул жери бир аябай бир маанилүү деп ойлойм да. Эми өзүмдүн ден соолугуңа дагы анча-мынча оор сурколордон дагы кичине айыгасың деп ойлойм да. Маанилүү эле. Биринчи жолу ниет кылып, мына биринчи жолу кармап атам, ушуга чейин чындыгы кармаган эмес элем. Эми биринчи күн кээ бир нерселерди унутуп калат экенсиң, кайталап турушуң керек экен да. Что мен бүгүн орозо кармадым деп карманып туруш керек экен да. Кээ бир нерселерди капысынан унутуп калып, бир нерселерди байкабай ичип жеп коюшуң да мүмкүн экен да. Бирок кайталап ошону эметип турсаң, эметет экенсиң да. Башка күндөрү касиети бар деген эртең Шайтан кишенделгенден кийин азгырыктар азаят, жеке адамдачы жаман ойлор келбейт, жакшылык кылгым келип калат. Ушул айда ошол шайтан кишенделген учурда бири-бирибизди кечирип, кек сактабай, ата-энеге болгон мамилебизди оңдоп, үй-бүлөгө болгон мамилебизди оңдоп, жакшы иштерди кылып калышыбыз керек. Орозо бүтүп атканда ошол такыбалык ай кетип аткандыгына өкүнөт. Ошол сезимдер ушу 10 жылдын ичинде сездик десек болот. Эми сахабалар күткөн, бүтүп атканда өкүнгөн да, ошол сезимдерди биз дагы сезип көрдүк.